инвестициялык климат бүгүнкү күндө абдан жакшы экенин дагы баса белгилеп айткым келет. Бүгүнкү күндө биз ушул жанагы 25-жылы 12-августтан номер 198 ушул инвестициялар боюнча мыйзамды кабыл алынган. Бул мыйзам ар тараптуу каралып чыгып, эксперттер тарабынан дагы мындай жогору бааланганын да баса белгилеп айткым келет. Ошол эле мезгилде жогорку кеңеште дагы абдан бир чоң талкуу жараткан. Албетте бүгүнкү күндө ал мыйзам ошол дүйнөлүк стандарттарга туура келген, баардык жанагы багыттарды камтыган. Ошол эле мезгилде ошол ар бир инвестор келгенде ошол инвесторлордун жанагы кепилдиктерин, алардын жанагы акчаларын бул жерде иштеп кайра жанагы алып чыгып кетүү боюнча же болбосо бул жакта реинвестиция кылуу боюнча булардын баардыгы жана ички жана сырткы инвесторлорго дагы, ата мекендик инвесторлорго дагы баардыгы ушундай бир жакшынакай шарттар түзүлгөн бул мыйзамдын алкагында.